Биз АКШда трак айдап иштейбиз. Ушул трак айдоочуларга мамлекеттен закон түрүндө ченелүү гана күнүмдүк жана жумалык айдоо убактысы берилет. Бирок биз берилген убакытты өзүбүзгө ыңгайлуу кылып жылдырып, кошуп, түздөп алып көбүрөөк айдайбыз. Көбүрөөк иштеп алалы деген максатта ушул кылганыбыз шариатка туура келеби жана тапкан акчабыз арам болуп калбайбы? Же биз бирөөлөрдүн акысына жана коопсуздугуна киришкен болуп калабызбы? Жообуңузга чоң рахмат, алдын ала Аллах ыраазы болсун дейт. Биринчиден, ушул чет жакта окуп, мигрант болуп иштеп, эмгектенип жүргөн биздин мусулман бир туугандарыбызга, мамлекетибиздин жарандарына бекем ыйман, чын ден соолук тилеп, аман эсен ол жолу кайтып келишине тилектешпиз. Сурооңуздун таамай жообу мындай болмокчу. Алар дагы бекеринен ошентип жанагындай убакыттарды түзүп бербейт, анткени ошол айдоочу адам оңой эмес. Ошончо жүктү айдап, бир бөлүктөн экинчи бөлүккө жерге барып айдаш керек. Анан ортосунда эс ала турган убакыт болот. Адам жолдон жакшы эс ала албай калса, ал айдоосуна таасир этет. Кудай сактасын, алдын алсын, кырсыкка себепкер болуп калышы мүмкүн. Сиз жумушка кирип атканда, ошол жумушка келишим менен кирет. Алар бүт карайт. Ошол келишимди бузбаймын деп кол коюп берсеңиз, бул бир. Анан экинчиси, ошонун баардыгы ошо сиздин сак саламаттыгыңыз, тынчтыгыңыз жана башка айдоочулардын жол эрежесин одоно бузбоого мындай бир ылайыкталып чыгарылган болсо, анда ал жумуш акысына кирип калган болосуздар. Ачык арам деп айтыш кыйын, ошо арамга жакын макруу болуп, мындайча айтканда, ошол жумуш ээлеринин акысына кирип калып атасыздар. Мунун баардыгы ошол коопсуздук, андан кийин тынчтык, андан кийин мына ушул шартнаманын тегерегинде болот, этиятташ керек. Ашыкча иштейин дегени менен ошол уйкудан калып, өмүрдөн ажырап калбаш керек. Анан экинчиси, алар менен дагы келишимди бузбаш керек. Киришип атканда ал бир нерсени так айтып койгон жакшы. Ачык, бирок арам деп айтыш кыйын. Ошол нерселерди караш керек.